Азыр Жумгал мырза чыгат табигы. Жок, бул жерде экинчи окууда болгон үчүн баяндама менде болду. Суроолорго эгерде берсеңиздер болот. Мен өткөндө биринчи окууда айттым эле да, ошол 14-беренедеги сексот деген түшүнүк да, ошол. Ушундай деген түшүнүк десем ооба деген жоопту алгам. Бул баягы стукачтар да. Түшүнүктүү болуш үчүн айтып атканым. Мына ошол жерде мен сурадым эле да. Аларды социалдык жактан, укуктук жактан коргоо кепилдиктерин улуттук кызмат өзүнө алып атат да. Мыйзамдарга ылайык. Ошолор кайсы мыйзамдарда көрсөтүлгөн? Закон об органах национальной безопасности ичинде ошо мыйзамда каралган. Алардын укуктары бирдей болобу, макамдары? Социальный тарабынан дагы укуктары да ошол жерде каралган. Жок, ошолордун укуктары силердин укугуңар менен бирдей болобу? Жок, ал өзгөчө внутриведомственный документ менен болот, инструкция. Бул жерде мыйзам деп атпайбы? Мыйзамда да каралган. Ошо кайсы мыйзамда каралган? ОНБ. Мамлекеттик закон об органах безопасности. Ошолорду силер кандай кызматкер деп эсептейсиңер? Жалпы эл го аларды стукач, сексот катарында билет. Силер кандай деп атайсыңар аларды? Булар эми добровольный основада өздөрү жардам берет. Жок, түшүнүктүү, алар көп. Аталган ар кайсы ведомство өзгөчө атаса болот. Кантип атайсыңар? Ошолорду мыйзамда кантип коргойсуңар кийин? Бул сексот болгон деп колдойсуңарбы? Анын макамы кандай белгиленет? Жок, эми аттар ар кандай берилиши мүмкүн. Билем, мен түшүнөм, ар кандай берилиши мүмкүн. Добровольные помощники деп койсок деле болот. По-разному пишется. Мен Жумгал мырза, мен түшүнүп атам аны. Бирок силер баягы кайман ат берген аттар менен аларды коргой албайсыңар да кийин мыйзам менен. Силер кайман ат бересиңер да. Түшүндүрүп берет. Саламатсызбы, уруксатпы? Мыйзамда алар лица өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. ГКМБнын кызматкери Элгандиев Нурлан, юрист. Мыйзамда алар лица, оказывающие содействие органам национальной безопасности деп каралган. Жок, каралган. Силер социалдык коргоону кантип жүргүзөсүңөр деп атам мен. Келишим түзүлөт, ошо келишимде баардык нерселер жазылат да. Жабык түзүлөт келишим. Ооба. Алар сыртка чыкпайт. Жок, чыкпайт. Сыр мөөнөтү канча алардык? Аякта купия да аларчы. Ошо канча? Сыр мөөнөтү канча? Аякта жазылбайт алар. Себеп, урматтуу кесиптештер, бизде ушундай бир окуя болгон. Коопсуздук кызматынын ушул тизмеси чыгып кеткен. Көрсө президенттер дагы сексот болгон экен, депутаттардын арасында толгон токойлору бар экен, стукачтар. Алар корголдубу? Социалдык жактан ушундай болуп. Мен эмнеге сурап атам? Бул консервативдүү мыйзам, урматтуу кесиптештер. Консервативдүү мыйзам, консервативдүү түрдө калганы жакшы. Себеп, бул биринчи алгач калганда, эгемен өлкө болгонубузда биз 97-жылы кабыл алганбыз. Жаңылбасам. Туурабы? Андан кийин бир гана өзгөртүү киргизилген. Эки өзгөртүү киргизилген бир жылда. Ал 2011-жылдарында. Бая оодарыш болуп кетип, анан келип, түшүнүк башкача пайда болуп, дагы күчөтөбүз деген максатта ушул 2011-жылы 2 жолу өзгөртүү киргизилген. Бул абдан консервативдүү мыйзам болуш керек. Мен бекер сурап аткан жокмун. Себеп алардын социалдык макамы макул, силер атын чыгарбагыла. Мыйзамдарда белгиленет деп жазып атасыңар, ошо кайсы мыйзамда кандай деген ат менен белгилейт экенсиңер, мен ушул кызык болуп атат да. Жооп бере албайсыңар. Жооп бере албайт да, себеп булар да билбейт да. Себеп өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Бул түшүнүк менен кетип кала турган түшүнүк бул. Мыйзам карабайт бул жерде. Жумгал мырзанын эсинде болсо керек. Жанагы бир топ кишилердин аттары менен чыгып кеткен да, эсиңизде бар да? Я. Кайман аттар чыгып кеткен да. Андай болушу мүмкүн эмес. Кандай? Мен айтып берейинби азыр? Кимдин аттары кимде эмне экендигин? Может, бул фейк катары бирөө чыгарып койгон? Анда фейк деген жок эле. Азыркыдай гүлдөгөн эмес фейк. Азыр фейктердин заманы. Азыр фейктин бийлиги. 97-98 жылдарында кайдагы фейк?
Анда адамдарда авир, иман, инсап деген түшүнүк бар. Бизде андай маалымат жок экен. Вот ошол жок дейсиздер. Ошондуктан мен сурап атам. Анткени алар аябай жашынуу эме болот, ал сведения. Илгери ошондой болгон, Жумгал мырза. Илгери ошондой болгон. Азыр мен кызматташам деп эле ачык эле айтышат, көкүрөк кагып эле. Биз билебиз кимдер кызматташып жүргөнүн. Ошолор дагы ошол социалдык жактан коргоого алынганбы деп сурап атам. Эгер алынган болсо, ошо кайсы мыйзамда каралган социалдык коргонуулары деп. Атай аласыңарбы ошол бир мыйзамды? Жок дегенде ошол кайсы мыйзам менен кандай учурда кимдерге кандай корголуу кепилдиктер берилген деп ошол. Кеп ошону сурап атам. Урматтуу депутат, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкери Мурат Улуулан юристмин. Бул мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзамында бул аракеттеги мыйзамда да көрсөтүлгөн. Мамлекеттик күзөт органына көмөк көрсөткөн адамдар деп көрсөтүлгөн. То есть бул аракеттеги мыйзамда да бар мындай норма. И биз мыйзам долбоорунда да көрсөтүп атабыз ушул эле нормаларды. Бул жакта сиз айткандай багыл социалдык укуктары, милдеттери бул Кыргыз Республикасынын контур чалгындоо иши жөнүндө мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө мыйзамдарында каралган. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын оперативно-розыскной деятельности деген мыйзамында дагы көрсөтүлгөн да укуктары, милдеттери жана социалдык тараптан коргоо боюнча кепилдиктери ошол мыйзамдарда көрсөтүлгөн. Мен сиздин даражаңызды билбейт экенмин, ким деп кайрылышымды билбейм. Контур чалгындоо боюнча маселе жок ал жерде. Ал жерде агенттер болот. Алар мыйзамдуу түрдө иштешет. Алар элчиликтердин чатырынын астында иштегендери бар, легалдуу, легалсыздары бар. Мен айтып атканым жанакы силер деле билип турасыңар, эми айта албай атасыңар. Мен деле түшүнүп турам. Мен стукачтар жөнүндө айтып атам. Мындай түшүнүктүүрөөк кылып айтайынчы, Жумгал мырза. Стукачтар жөнүндө айтып атам да мен. Адахан Кенсубаевич, биз азыр ачык эме болуп атпайбы? Бизге отдельно алып келип туруп көргөзүп кетели эмени, маалыматтычы. Ошо гарантиялар боюнча. Бул лица, оказывающиеся на добровольной основе деген бул общий понятие да. Ичинен категорияларды бөлүнүп атат, сиз айткандай. Туура. Аны менен контур чалгындоонун кызматкерлерин алмаштырбаш керек. Алар расмий. Алар кызматкер, алар легалдуу, легалсыздары бар, бирок жабык. Мен айтып аткан мына жарандардын ичинен силер тартып атпайсыңарбы? Студенттердин арасынан тартып алып атасыңар. Депутаттардын арасынан тартып аласыңар. Бир нерсеге илесиңер да илип аласыңар. Алардын социалдык кепилдиктери кандай деп атам да мен. Мен жооп ала алган жокмун, маселе жок.